Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалынын эфирдик убактысын түз эфирде эл сурасын көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы улантат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 12 апрелде өлкөнүн аймагында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бүгүнкү күндөн баштап бүгүт иштери старт алды. Алдыдагы бизге бөлүнгөн убакытта шайлоого карата көрүлгөн даярдык, деги эле шайлоо тууралуу сүйлөшөбүз. Андыктан көрсөтүүнүн соңуна чейин барыңыздарды биздин каналдан алыстабай чогуу болууга чакырам. Ал эми бүгүн болсо түз эфирде сиздердин жана биздин суроолорубузга жооп бере турган коногубуз бар. Сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош аймагындагы өкүлү Кадыров Расулбек Ширколович. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келиңиз. Маегибиздин башында сизге ыраазычылык билдирип коеюн. Ушундай жумушуңуз аябай көп болгон учуруна карабай, убактыңызды бөлүп биздин маегибизге макулдугуңузду бергениңиз үчүн сизге рахмат. Эң эле алгачкы суроону сизге берем, бүгүнкү маегибизди баштайлы. Бүгүндөн баштап бүгүт иштери башталды. Анан бирок ага чейин ушул Ош шаарындагы шайлоо участкалары жана шайлоочулардын саны боюнча алгач жалпы биздин теле көрүүчүлөргө маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы дагы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн максат айтып өткөндөй бүгүт иштери башталды. Кечээ 12 март күнү талапкер партиялар катталды, алардын тизмеси катталды. Анан жалпы маалыматты айтып кете турган болсом, Ош шаарында 76 шайлоо участогу иштейт. 76 шайлоо участогунун 73-ü мурунда иштеп келген, 3-өө жаңы. Шайлоочулардын саны акыркы маалымат боюнча бизге 139 000 келген болчу. Мына бүгүн жаңы контролдук көзөмөл тизмеси келип түштү. Мына буюрса 1-2 сааттан кийин алдагы Ош шаарындагы шайлоочулардын саны анык болот. Бүгүндөн баштап мына бардык шайлоо участоктарында шайлоочулардын көзөмөл тизмеси илинип атат. Эртең кечээ буюрса бардыгы илинип калат. Жакшы. Ош шаарынан сырткары облустун аймагындагы дагы кайсы аймактарда, кайсы жерлерде 12 апрелде шайлоо өткөрүлөт? Анан ал жакта шайлоого карата даярдыктар кандай көрүлдү? Албетте, Ош облусунда 8 районда, то есть 4 районда 8 айылдык кеңештерге шайлоо дайындалган. Ал боюнча 12 март күнү, кечээ күнү документтерди кабыл алуу токтоду. Демек, айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо документтерди кабыл алуу 30 күн калганда токтойт. Ал эми талапкерлерди каттоо добуш берүүгө 20 күн калганда токтойт. Атап айтып кете турган болсок, Алай районунда Будалык, Коңурдөбө айыл кеңештеринде, Араван районунда Нурабад, Тепе-Коргон, Карасы районунда Сарыколот, Ноокат районунда Көкбел жана Өзгөн районунда Алтын булак, Мырзаке айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо 12 апрелге дайындалган. Даярдыктар бардыгы даяр, жакшы, иштер башталды, толук иштер башталган. Аны эми сиздер шаарды аралап жүргөн болсоңуздар, атап өткөн айыл өкмөттөрүндө болсоңуздар дагы ошолорго, шайлоочуларга, партия талапкерлерге карата баннерлер да илинген. Анан ар бир шайлоо участогунда вывескалар илинген, кайсы күн өтөт, шайлоо участогунун номери дегендей. Жакшы, чоң рахмат. Бизди экран артында көрүп турган теле көрүүчүлөрдүн эсине салып өтөйүн. Биз түз эфирде иштеп атабыз. Андыктан сиздин дагы биздин катара кошулууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн бизге түз эфирге байланышка келип өзүңүздүн сурооңузду калтырыңыз. Биз өз убагында жооп алып берүүгө даярбыз. Мындан сырткары биздин азыр режиссерлор экрандын астына чыгарат. Биздин WhatsApp жана түз эфирге байланышуу номерлерибизди дал ошол координаттар аркылуу биздин катара кошулсаңыз болот. Анда Расулбек Ширколович, кийинки суроону атайын. Бүгүнкү күндө ушул шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого мен билгенден 9 партия аттанып атат. Ушул боюнча дагы кеңири биздин теле көрүүчүлөргө маалымат бериңиз. Кайсы партиялар, деги эле канча партия башында шайлоого катышуу боюнча сиздерге кайрылды эле алардын, ушуларга токтолуп кетсеңиз. 9 партия документ тапшырган. 11 партия ниетин билдирген эле, бирок 9 партия документ тапшырышып, кечээ 9 партиянын бардыгы катталды. Ичиндеги партиялардын тизмесиндеги айрым адамдар документтердин толук тапшырбагандыгына байланыштуу, же болбосо ошол талапкерге талап болуучу документтерге төп келбегендигине байланыштуу алынып салынды дагы. Шайлоочулардын талапкерлердин тизмеси Ош Чаңырыгы гезитине берилди. Буюрса эртеңден баштап, эртең чыгарабыз да атайын чыгарылышы менен талапкерлердин тизмеси бардыгы Ош Чаңырыгы
газетасына чагылдырылат. Андан сырткары Борбор шайлоо комиссиясынын сайтына илинет. Демек, талапкерлердин баардыгы эртең маалым болот. Жакшы. Анда ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы биздин телегөрүүчүлөргө ушул шайлоо фонду тууралуу дагы маалымат берип атсаңыз. Албетте, ар бир шайлоого катышам деген талапкер болгон партия шайлоо фондун түзүш керек. Документтерди кабыл алып атканда, документтерди кабыл алган 2 мартка алар ошо шайлоо күрөсүндө төгүш керек. Ал эми шайлоо фондунун чыгымдалышы боюнча айтып кетирген болсом, ар бир партия 15 миллиондон ашык эмес чыгым кылыш керек шайлоо көтөрүлүнө. Анын ичинде айтып кетишүү керек. Чыгымдалган каражаттын 1%дан кем эмес, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн дагы ошол үгүт иштерине чыгымдалыш керек. Шайлоо күрөөсү 50 000 сом Бишкек ош шаарына, демек ош шаарына 50 000 сомдон төгүштү. Ошондо бардыгы ушундай шайлоо фондун шайлоо күрөөсүн төккөндөн кийин, ачып төккөндөн кийин бардыгы ушул толук талап болгон документтерди бергенге байланыштуу катталды. Мына бүгүн аймак шайлоо комиссиясы чучу калак менен талапкер партиялардын тизмесин номерлерин аныктап берди. Аны эми буюрса азыр документтерин бүт кол коюп оформленип бүткөндөн кийин аны дагы жарыялайбыз. Ушул депутаттар ушул кеңештен, жергиликтүү кеңештен, шаардык кеңештен мандат алуу үчүн атайын босогонун өтүүсү боюнча дагы айтып кетсек жакшы болот эле. Себеби буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Шарипович өзү баш болуп, ушул 3% босогону дагы бир ушул маселени да аябай көтөрдү эле. Бул жылы бул жергиликтүү кеңештерге шайлоо канча пайыздык босого менен өткөн атат, ушулар боюнча дагы кеңири маалымат берип кетсеңиз. Эми шаардык кеңешке депутаттарды шайлоодо пропорционалдык система менен өтөт. Партиялар 7%дык шайлоого катышкан шайлоочулардын 7%дан ашык добушуна ээ болгон болсо, алар ошо мандатка ээ болот. Анын дагы эгерде бир партия 7%дан өтүп, же болбосо 2 партия 7%дык босогон өтө турган болсо, анда көп добуш алган кийинки партиялар дагы шаардык кеңешке фракцияга киришет. Себеби шаардык кеңеште 3төн кем эмес фракция болуш керек. Демек, ушундай дагы норма бар. Албетте биздин практикабызда 7%дан өткөндөр жетиштүүлүк болуп атат. Мына акыркы азыркы шаардык кеңештин курамында 6 фракция бар. Жакшы. Анда ушул кайра эле шайлоо участкаларына кайрылалы. Бүгүнкү күндө ушул шайлоо участкаларында, аймактык шайлоо участкаларында ал жактагы ошол тиешелүү техникалар менен камсыздоо, атайын аппараттар менен камсыздоо иштери кандай жүрүп атат? Бардыгы эле жетиштүүбү? Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Эми жергиликтүү кеңеш депутаттарынын шайлоодо дагы бир жаңылык бул идентификацияны, алдыңкы технологияларды колдонуу менен автомат саноочу урна менен бирге идентификацияны дагы участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү өткөрө турган болуп калды. Мурун эми өзүңүзлөргө маалым болгондой мамлекеттик каттоо кызматы идентификацияны өткөрүп берген болсо шайлоочулардын эми мындан ары шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Албетте, бул жерден дагы эфирден пайдаланып тактай кетишим керек. Эгерде шайлоо участогунда 1200дөн ашуун шайлоочу боло турган болсо, анда шайлоочулардын санына карата 1, 2, 3кө чейин келишимдин негизинде идентификация боюнча операторлор ишке тартылат. Алар комиссиянын мүчөсү болбойт. Ал эми комиссиянын 2 мүчөсү идентификация боюнча оператор, 2 мүчөсү автоматтык саноочу боюнча оператор болот. Аларды мына азыр жалпы участкалык шайлоо комиссиянын, аймак шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн баардыгын окутууну бүттүк. Демек эми автоматтык саноочу урна менен идентификация өткөрүүчү операторлорду өзүнчө окутабыз. Жакшы. Кайра ушул талапкерлер боюнча сүйлөшкүм келип атат. Негизи ушул жергиликтүү кеңешке, шаардык кеңештин депутаты болуш үчүн кандай болуш керек? Деги эле кандай критерий, кандай талаптар бар? Ооба, кандай адам жергиликтүү кеңешке депутат боло алат? Анткени бул аябай талкуу жараткан, социалдык тармактарда аябай талкуу жараткан маселелердин бири. Себеби буга токтолбосок туура болбой калат болуш керек. Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер болуп, Кыргыз Республикасынын жараны 21 жашка толгон, орто билимден төмөн эмес билими бар, алым салынбаган, жоюлбаган соттуулугу жок, анан оор же өзгөчө оор кылмыш менен соттолгон адамдардан башкасы талапкер болуп катталат.
Эң негизги критерий албетте ошол жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуш керек. Ал деген паспорттогу каттоо белгиси менен аныкталат. Демек, Ош шаарынын туруктуу жараны гана ошо шайлоочулардын тизмесине кирип добуш берүүгө ээ болот. Эми сиз ушул тармакта бир топ жылдардан бери эмгектенген адис катары айтсаңыз, эми бул чындыгында азыр сөзүмдүн башында айттым, аябай талкуу жараткан маселе. Мектептеги алган билим менен эле депутат болсам да кандай маселелер чечилет, эмне болот деген дагы аябай түрдүү пикирлер айтылган. Бул боюнча сиз кандай ой пикириңизди айтат элеңиз? Эми албетте деги эле сиздин жеке пикириңизде жергиликтүү кеңештин депутаты кандай болуш керек? Эми жанагы жалпы ортодон кем эмес билим болуш керек деген норманы киргизди. Анан эми бул боюнча комментарий беришке биз укуктуу эмеспиз, мамлекеттик кызматкер катары. Бирок эми албетте депутаттык ыйгарым иштерин жүргүзүү үчүн ал адам жигердүү болуш керек биринчи иретте. Анан менин жеке көз карашым боюнча эми коомдун ар бир катмарынан өкүлдөр болсо жакшы болот го деген ойдомун. Жакшы, рахмат. Анан квота боюнча да биздин телекөрүүчүлөргө маалымат берип өтүңүз. Албетте азыр айылдык кеңештерге аялдардын квотасы 30%дан кем эмес болуш керек ар бир округтан. Андан кийин да ошол 30%дык квота резерв боюнча да сакталат. Эгер айыл киши депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөттөн мурун токтотурган болсо, анын ордуна айыл киши гана келет. Эми албетте анда тизмеде талапкерлер арасында айыл кишилерден калбай ала турган болсо, анда эркек кишилерге да белги берет. Ал эми шаардык кеңеш депутаттарын шайлоодо бир жыныстын өкүлдөрү 70%дан ашык эмес болуш керек. Демек, шайлоочулар талапкерлердин тизмесин берип атканда 2 позициядан ашпаш керек. Мисалы, 2 талапкер эркек болсо, анда үчүнчүсү сөзсүз түрдө аял талапкер болуш керек. Андан кийин дагы эгер ошол тизмеден чыгып кете турган болсо, айыл кишинин ордуна айыл киши гана келет, эркек кишинин ордуна эркек депутат гана келет. Жакшы, чоң рахмат, түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ош ТВ телеканалынын түз эфиринде эл сурасын көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына назар салып жатасыздар. Эгерде биздин катарга жаңыдан гана кошулган телекөрүүчүлөр болсо, бүгүнкү программанын алкагында биз алдыдагы 12 апрелде өтүүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу сүйлөшүп атабыз. Бул багытта сизде дагы суроолоруңуз болсо, биздин катара кошулууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн экран астында чыккан биздин телефон номерлери аркылуу WhatsApp жана түз эфир аркылуу байланышка келип, биздин катарга кошулуп сурооңузга жооп алсаңыз болот. Анан мен ушул шайлоого тийиштүү адистердин, операторлорду окутуп боюнча дагы сурайын дедим эле. Буга чейинки сөзүңүздө биринчи этаптын бүткөнүнү маалымдадыңыз. Ушул боюнча кеңири маалымат дагы берип өтсөңүз, канча этап менен окутулат, кимдерге өзгөчө басым жасалат дегендей. Албетте биринчи иретте аймактык шайлоо комиссиялары окуудан өттү, жалпы мүчөлөрү. Андан кийин мына кечээ бүттүк участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн окутууну. Демек, эми атайын адистердин да катышуусу боюнча, айтиштердин катышуусу боюнча дагы автоматтык саноочу урна менен иштей турган комиссиянын мүчөсү операторлор жана идентификациядан менен идентификация өткөрө турган операторлор дагы алар өзүнчө атайын адистердин катышуусу менен ошол оборудованияны карап туруп, автоматтык саноочу урнаны идентификация өткөрө турган аппаратура менен практически дагы окутуу болот. Аларды мына биз жакын күндөр баштайбыз. Жакшы. Анан кайрылуу ушул талапкерлер темасына кайрылгым келип атат. Эгерде ушул шайлоо күнүнө чейин эмнелер, кандай себептер болсо, булар ушул талапкерлер шайлоочулардын кандидаттарынын катарынан тизмесинен чыккан бир фактылар деле буга чейин болгон да, туурабы? Ошого кеңири токтолуп өтсөңүз жакшы болот эле. Катталган күндөн баштап талапкерлер добуш берүүгө 3 күн калганга чейин өздөрүнүн арызынын негизинде аны дагы тактап айтып кетиши керек, өздөрү келиш керек. Аймак шайлоо комиссияга ошол жерден арызын өздөрү жеке кол менен тапшырыш керек. Эгер аймак шайлоо комиссиясына келгенге мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда ишенимдүү кишисине нотариус аркылуу тастыкталган ишеним кат менен келип, ошонун ордуна арыз жазып, арыз менен чыгып кетсе болот. Албетте, сунуш кылган саясий партия өзүнүн тизмесиндеги кайсы болсун, кайсы талапкерде болсун, өзүнүн чечими менен тизмеден алып коюуга дагы укуктуу. Андан сырткары үгүт иштеринде бузууларга жол берсе, ошол мыйзам талаптарын буза турган болсо, анан ошол шайлоо катталып бүткөндөн кийин дагы
добуш берүү күнгө чейин деле бир мындай соттуулугу аныкталып калса же болбосо бир башка мамлекеттин жараны болуп калга турган болсо, анда алар шайлоочулардын талапкерлердин тизмесинен алынып салынат. Жакшы. Биз болсо сапарыбызды алга карай улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин каналга жаңыдан гана кошулгандар болсо, эл сурасын көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда түз эфирде жүрүп жатканын дагы бир эсиңиздерге салып өтөбүз. Бүгүнкү программанын акагында биз алдыда өтүүчү 12 апрелде боло турган шайлоолор тууралуу сүйлөшүп атабыз. WhatsApp номер аркылуу жана ошондой эле түз эфир аркылуу дагы бизге байланышка келсеңиз болот. Биз болсо кийинки ошол үгүт иштери боюнча дагы жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат берип өтсөңүз жакшы болот эле. Балким кандайдыр бир ошол мыйзамдын чегинде чектелген кандайдыр бир нормалары жөнүндө. Албетте, бул шайлоодо өзгөрүүлөр да бар, үгүт иштери боюнча. Бул негизгини айтып кетип турган болсок, мисалы стадиондордо же болбосо ошо спорттук аянтчаларда, ошо спорттук оюндарды уюштуруп, ошол жерге концерттерди коюп, ошондо шайлоочулар менен жолугушуу өткөрүү, анан ошол иш-чараларга, үгүт иштеринде ушундай иш-чараларга тыюу салынган. Себеби мындай деп негиздеп кетсек болот да, анда бир тараптуу гана маалымат болуп калат да. Ал эми талапкерлер, партиялар шайлоочулар менен жолукканда эки тараптуу маалымат болуп туруш керек да. Мындай айтканда монолог эмес, диалог болуп туруш керек да. Ошондой болбой калгандыгы. Анан жанагы спорттук шараларды өткөрүп, аларда чоң байгелерди берип, анан өздөрүнүн ушул айтып биз үчүн добуш бергиле деген дагы ал дагы мыйзамга туура эмес болуп, ал дагы бир добуш сатып алуунун өзүнчө бир белгиси болуп калат да. Андан сырткары жанагы шайлоо фондуна боюнча токтолуп кетип турган болсо, шайлоо фондуна кайсы булактардан ошо каражаттар түшкөнүн дагы бул дагы коомчулукка анык болуш керек. Ал үчүн партиялар кимден түшкөн аймак шайлоо комиссиясына, борбор шайлоо комиссиясынын контролдук ревизиялык тобуна дагы маалыматтарды берип турат. Кайсы субъекттен канча адам түштү деп. Албетте юридикалык тараптардан, физикалык тараптардан, партиядан дегендердин бүт суммалары чектелген. Рахмат. Биз болсо биздин катарга кошулган телекөрүүчүбүз байланышта бар экен. Кабыл алып андан кийин маегибизди уланталы. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып. Эгерде айылдык кеңешке өзүнүн кандидатурасын койсо, кандай билими болуш керек? Onu чыгарып бүткөн болсо болобу? Шофер болсо дагы болобу? Чоң рахмат. Башка сурооңуз жокпу? Чоң рахмат. Бул биздин катарга жаңыдан гана кошулган телекөрүүчүбүз окшойт. Бул суроо буга чейин айтылып, буга токтолдук элек, бирок дагы бир жолу анда кайталап коелу. Жалпы орто билимден төмөн эмес билим болуш керек. Анан эми документ кабыл алуу аяктап калды. Эми эч ким талапкер болуп каттала албайт да. Буга чейин документ тапшырбаган болсо. Эми жергиликтүү кеңеш депутаттары боюнча дагы кошумча айтып кетелик. Алар дагы өзүнүн шайлоо фондун түзүп, шайлоо фондунан айыл кеңешке депутаттык талапкерликке барам деген жарандар 1000 сом шайлоо күрөсүн төгөт да. Ошондой дагы жаңылык бар. Ал үчүн ошо шайлоо фондун түзүп, шайлоо күрөсүн документтерди тапшыруу аяктаганга чейин анда которуп коюш керек болчу. Чоң рахмат. Биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин катарга кошулсаңыз болот. WhatsApp номерибиз иштеп атат. Мындан сырткары 7-20-76-032-22 шааралык код аркылуу бизге түз эфирге байланышка келип, өзүңүздү кызыктырган суроолоруңузга жооп ала алсаңыз болот. Бүгүн болсо бизде конокто дагы бир эсиңиздерге салып өтөйүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош аймагындагы өкүлү Кадыров Расулбек Шерколович. Барыңыздарды биздин катарга кошулууга чакырабыз. Анан азыр ушул шайлоонун алдында бир өзгөчөлүктөрдүн бир экөөсүнө да токтолуп өттүңүз. Бул ошол 1000 сом төлөөсү боюнча мындан сырткары бул жылкы ушул жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду эмне жаңылыктар менен, эмне өзгөчөлүктөр менен дагы башка өзгөчөлүктөр менен өткөрүүнүн алдында турабыз. Ушуга токтолуп өтүңүзчү. Эми жана айтып кеткендей, өзгөчөлүктөрдүн айтып кеттим окшойт да. Жанагы аялдардын квотасы боюнча, жанагы кезектүүлүк боюнча, анан айыл кеңештеринде жана резервтер боюнча негизги ушулар. Анан кийин жаңылык, дагы бир жаңылыгы бул баягы идентификацияны ошо учурка шайлоо комиссиясы өткөрүп атпайбызбы? Андан сырткары мисалы бир юридикалык тараптын жетекчиси
мына шайлоо мыйзамдарын буза турган болсо, бузуулар боло турган болсо, аймактык шайлоо комиссиясы дагы укугу бар. Аймак шайлоо комиссиясы ошол жетекчи органга же жетекчиге айыппул салганга дагы укук берилди. Мына албетте азыр эми айтып кетишибиз керек, шаардык штаб түзүлгөн. Ош шаарынын мисалына кете турган болсок, ал эми жана атап өткөн райондордо дагы райондук штабтар түзүлүп, алар да өздөрүнүн ишмердүүлүгүн кылып атат. Алардын негизги милдети бул ошо шайлоо участоктарында бардык техникалык, материалдык жактан толук камсыз кылып берүү. Ош шаарынын мисалына айтып кете турган болсок, абдан штаб тарабынан ушу шаардагы кызматтын жетекчи адамдары ар бир шайлоо участогуна мындай көмөк көрсөтүүчү болуп бөлүнгөн. Алар ошол жактагы кемчиликтер болсо, ошонун баарына жардам берип атат. Эми да бир жаңылыкты албетте айтып кетишибиз керек. Шаар мэрия өзү демилгени алып, ар бир шайлоо участогунун 76 участоктун баардыгына стенд даярдап берди. Бул дагы өзү жаңылык болду. Бул дагы шайлоо участокторунун иштегенине, талапкерлердин өзүнүн платформасы илгенге, шайлоочунун тизмеси илгенге абдан жакшы бир Рахмат. Бизде болсо дагы бир теле көрүүчүбүз түз эфирде байланышта бар экен. Суроосун кабыл алганга даярбыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Мен атым Акчыбек Мамадулов, Кызыл Суу айланасынан. Сурооңузду айта бериңиз. Сурооңузду бере бериңиз, биз сизди угатабыз. Тилекке каршы техникалык себептерге байланыштуу байтоор байланыш үзүлүп калды. Кайрадан бизге байланышка келсеңиз болот. 7-20-76 биздин түз эфирдеги номерибиз иштеп атат. Катарга кошулсаңыз болот. Анан Расулбек Шыркулович, ушул шайлоо бүткөндөн кийин мандат бөлүштүрүү процесси боюнча дагы маалымат айтып өтүңүзчү. Кандай негизде бөлүштүрүлөт? Добуш берүү бүткөндөн кийин 3 күндүн ичинде мандат бөлүштүрүүгө чейин партиянын тизмесиндеги талапкерлер бири-бири менен макулдашып орун алмашканга болот. Демек, мисалы катары айтып кеткен болсок, 35-чи орундагы талапкер 5-чи орундагы менен макулун алмашканга деп, 5-чи номердеги 35-теги номер менен алмашууга макулмун деп экөө тең келип туруп, аймак шайлоо комиссиясына келип туруп, өзүнүн арыздары менен кайрылса, алардын ордун алмаштырылат. Ал албетте партиянын борбордук органынын макулдугу менен болуш керек. Ошондой олар баштоого да мүмкүнчүлүк болот. Чоң рахмат. Биз болсо ушул жерден дагы бир теле көрүүчүбүздү катарыбызга кошунга аракет кылып көрөлү. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду берсеңиз болот. Өзүңүздү тааныштырып. Üçüncüsü ayal 30% ayal da atpayбы? Ошондо кандай болуп барат ayal киши? Мисалы үчүн 5 киши алдыга чыкса эркек аялдардан, üçüncü болуп 30%ге кантип ayal барат? Бизде партийный система эмес да. Ошого кантип барат? Ошону айтып берсеңиз. Менимче жана Кызыл Суудан чалган жараныбыз окшойт да. Албетте айылдык кеңеште андай тизме болбойт. Аларда мажоритардык система болот. Арды партиялар көрсөтүш мүмкүн, бирок негизинен өзүн өзү көрсөтүү жолунда өтөт да биздин практика боюнча. Ал деген мисалы Кызыл Суу айыл кеңешинде 2 округ боло турган болсо, мисалы айтып атам да, 11 депутат бар да, биринде 6 депутат, биринде 6 мандат, биринде 5 мандат болсо да, 6 мандатта дагы 2ден кем эмес мандат айыл кишиге ыйгарылыш керек. 5 мандат болсо дагы 2ден кем эмес айыл кишиге ыйгарылыш керек да. Бул ошол айылдарга бөлүнгөн резерв болуп саналат. Албетте жана сөзүн башында айтып кеткендей, эгер айыл кишинин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөттөн мурун толтуруп турган болсо, анын ордуна дагы айыл киши келет да. Демек, 11 депутаттын жөн эле квота менен алганда, жанагы бир жактан 2, бул жактан 2 болсо 4төө, эң кеминде 4төө аял кишилерден депутат болуп калат. Кызыл Суу айыл кеңешинин
мисалын айтып кетирген болсок да. Жакшы. Бизге бөлүнүп берген убакыт дагы акырындап соңуна чыгып баратыптыр. Ошондуктан программанын соңунда сизге эркин микрофон берейин. Балким бүгүнкү программаны окуганда айта албай калган ой пикириңиз, сунуштарыңыз, балким кайрылууңуз болсо. Албетте, абдан жакшы болот. Мен дагы партияларга, коомчулукка, шайлоочулар тобуна, коомдук уюмдарга кайрылып кетет элем. Ош шаарындагы участкалык шайлоо комиссиянын курамынын резервине дагы сунуштарыңыздарды берсеңиздер деп. 20 мартка чейин биз кабыл алабыз. Мына сиздердин эфирден пайдаланып ушунтип кайрылып кеткиле атат. Андан сырткары эртең партиялар чогулуп меморандум кабыл алганы отурабыз. Эртең болсо меморандум кабыл алынат. Демек, шайлоочулардын баарына негизги дагы бир кайрылып кетким келет. Ушул Ош шаарына каттоого, шайлоого катышуу үчүн эле тура тургандарды мен ушу турбай эле койсоңуздар деп санап кетким келет эле да. Ош шаарынын депутаттарын шайлоого Ош шаарынын шайлоочуларына эле берсек деп. Чоң рахмат. Анда сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирип коеюн. Бизге келип ушундай маанилүү, ошол учурда маңыздуу маек куруп бергениңиз үчүн ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат, жакшылыгыңыздар. Рахмат сиздерге да. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ош ТВ телеканалынын түз эфиринде Эл сурасын көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына назар салдыңыздар. Бүгүнкү программанын алкагында биз алдыда 12 апрелде жергиликтүү кеңештерге өтүүчү шайлоо тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин суроолорубузга БШКнын Ош аймагындагы өкүлү Кадыров Расулбек Шеркулович жооп берди. Көрсөтүүнү түз эфирде мен Максуда Кудайбердиева алып бардым. Ар бир үй бүлөдө ынтымак жана тынчтык болсун. Жакшы туруңуздар.